Ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын ысымы менен баштайм. Инсанга билбегенин билдирген, бардык нерселердин аттарын үйрөтүп, чексиз даанышмандык ээси болгон Аллах Таалага чексиз мактоо, даңктоолор болсун. Пайгамбарлардын имамы, даанышмандардын даанышманы болгон сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Ороз айына арналган Райян теле долбоорун көрүп жатасыздар. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү берүүбүздө Ороз жана Куран илиминдеги илимий ачылыштар деген теманын айланасында маек кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү маектин сыйлуу коногу Бала Сагат атындагы Улуттук университеттин доценти жана физика математика илимдеринин кандидаты устазыбыз Дүйшөнов Эшмухаммед устаз. Кош келипсиз. Allah razı olsun. Sizge dagın Allah razı olsun. Birinciden sizge ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү маекке убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Агай, биринчи айтсаңыз, илимий ачылыштар дегенде эле бизге илим деген сөзгө бир аз токтолуп кетсеңиз. Ağalandan Rabbalığa şükür kılalık. Sadaka-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar jana salam aytабыз. Andan keyin elibizge, jurtubuzga Allah'ın mehrimi jana rahmatı jağsın. Amin. Şondan ilim degen söz Allah'tan Kur'an-ı Kerim'de, Kutlu Kur'an-ı Kerim'de düşürgen birinci ayet buluyor. Birinci ayette aytılar. İlim oku. Oku, jana oku degen söz. Mına uşul жерден ilim başladı. İlim degen bu hakikat. Çındık, adiletlik, yaşoonun ülgüsü, adabaklattık, adamlar menen, qoğu menen, mamile, jaratуучу menen, anın kitepleri menen, paygambarlar menen, mamile. Mına oşol ilim bolup eseptilet. Büt alamdı tarbiyalauçu, tarbiya Allah'tan başladı. Oşonduktan biz Kur'an-ı Kerim'din ayatlarındağı düşkün ikra Bismi Rabbil Kalak degen sürü bu ilimdin başlangıcı oku olur. Kur'an'ın en birinci düşkün ayat. En birinci düşkün ayat. Allah razı olsun ustaz. Эми илим дегенге токтолгондон кийин Ороз айында Куран түшүп, Ороз айы Куран айы болуп жатпайбы? Ошондуктан бизге бүгүнкү күндөгү Куран-ы Керимдин бүгүнкү өнүгүп, ушундай илим күндөнгө өнүгүп жатпайбы? Ошон үчүн бизге Куран-ы Керимдин бүгүнкү илимдин өнүгүүсүндөгү мындай ордун айтсаңыз. Бул илим Аллахтын илими. Ошондуктан мен физика илиминин өкүлүмүн. Ошондуктан физика деген сөздү эң мурун чечмелеп алыш керек. Физика деген сөз жаратылыш деген сөз. Жаратылыш деген сөздүн уңгузун тапсаңыз, жаратылган, жаратуучу бар деген ойго келесиз. Башкача айтканда, жаратылыш деген сөз жараткан бар деген сөздү айтылат. Ал эми жараткан деген сөздү Алла Таала бар, Кудай бар деген сөз түшүндүрөт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан физика илиминин окуп аткан, үйрөнүп аткан, жана аны амал кылып өзүнө кызмат кылып аткан бул Алла Тааланын илими экендигин эң негизги түшүнүшүбүз керек. Андан кийин жаратылыш деген сөздү философтор, атеисттер керек болсо, окумуштуулар материя деп айтат. Материя деген сөз бул материалдуу деген сөз. Материя деген болсо объективдүү, реалдуу чындыктарды белгилөөчү философия категория болуп эсептелет. Объективдүү, реалдуу чындыктарды философия категория.
Көрдіңіз бе? Ал эми ал эки формада жашайт. Биринчиси заттык түрдө жашайт. Зат деген бул биздин сөздүк органдарыбыз аркылуу түздөн түз кабыл алынуучу реалдуу чындыктар болуп эсептелет. Көзүңүз менен көрөсүз, кулагыңыз менен угасыз, колуңуз менен кармайсыз, баардык сезүү органдарыбыз менен туя аласыз. Бу да бизге жаратуучунун, Аллахтын берген улуу сезимдери, керемети. Ар бир акыйкатты өзүбүз көргөнгө, өзүбүздүн сезимибиз менен сезгенге мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүндүк берип атат. Эми зат деген сөздү мен изилдеп көрдүм да, бул зат деген сөз араб тилинде зат деген сөз ээси деген сөз экен. Бүт ааламдарды жасаган ээси бар. Ээси бар деген сөз экен. Демек, бул бир касиети деп эсептейт. Экинчиси, материя талаа түрүндө жашайт. Талаа деген бул объектив реалдуу чындык, бирок сезүү органдарыбыздан менен түздөн түз сезе албайбыз. Көзүңүз менен көрө албайсыз. Мисал берип кетсеңиз. Мисалы, колуңуз менен көрө албайсыз. Мисалы үчүн жердин тартылуу талаасы бар. Аны сиз көрө албайсыз. Бирок жердин тартылуу талаасы бар экендигин тажрыйба жасаш керек. Мисалы үчүн мен уручкени мындай тыштай турган болсом, жерге түшүп атат. Эмне үчүн түшүп атат деген суроону коюшубуз керек. Ал уручкеде мээ болбосо, акылы болбогондон кийин ал үчүн жерге түшүш керек. Ал көккө да чыгыш керек, оңго да солго кетиш керек эле. Мына Алла Тааланын кудуретинин күчтүүлүгү ушул жердин талаасы бар, тартылуу талаасы бар. Көрдүңүзбү? Ошондо эле электромагниттик толкундар келип атат. Сиз каяктан келип атканын билбейсиз. Көзүңүз менен көрбөйсүз. Мына ошол электр толкундарды Алла Таала электромагниттик талаа аркылуу жаргылдамдыгы менен таратып, азыр технология ошол менен иштеп атат. Эми агай айтсаңыз, ушундай илимдин жанында Кур'ан-ы Керимдин орду кандай? Орду чексиз. Орду мына ушул Кур'ан-ы Керимди окугандан кийин анан илимдин маңызын, таттуулугун, мөмөсүн, даамын ошондо сезет экенсиң. Же болбосо пендечилик кылып эле буну мен ачтым, анан мен буну мындай кылдым деп закондорду ачып коюп, ырахаттана беришет экен. Жок, бул ырахаттанга түбөлүктүү эмес болот. Ошондуктан илимди алгандан кийин ислам менен, илим менен диалог түшүргөндү үйлөнө турган болсок, анда биз ушунчалык бир таттуу мөмүн алып, эки дүйнөнүн ырахатын сезген имандуу, тартиптүү, адеп акылаты күчтүү инсан болуп тарбияланат экенбиз. Чыныгы илимге ошондо жетет экенбиз деп атасак деле болобу? Ооба. Эгерде кимде-ким чыныгы илимге жетүүнү каалаймын деген болсо, сиз айткандай бул жактын илимин дагы билсин, андан кийин ислам дини ошол илимге көз карашы кандай? Ошол илимге көз карашы түптөн түз туура. Жана аны далилдейт. Ушунчалык ырахаттанасың. Мен жаңы физиканы окуп үйрөнө баштаган кездердеги физиканын закондорун окуп отуруп таң калчу элем да. Ачыгын айтканда да, таң калчу элем да. Бул закон кандай иштейт? Көрсө, Алла Таала жаратуучу экен. Вот эң бир улуу окумуштуулар бар да, Кельвин деген, жанагы электронду ачкан Томсон Кельвин деген бар. Ошол айтат: инсандар дейт, силер акыл жүгүртүүчү болсоңор дейт, акылыңар барып бир жерге барып токтойт дейт. Акыл жетпей калат. Акылың жетпейт дейт. Анан ары акылың айран, башың сүзмө болот дейт. Ошондо жаратуучуну тааныйсың дейт. Аллаху акбар. Бул ушундай окумуштуу болуп, ойлонуп, жетип акыры бир жерге жеткенден акыл жетпей калгандан кийин айтылат. Жетпей калгандан кийин ушундай айтат. Андан кийин Алла Тааланын жаратуучулук сыпаты көрүнө баштайт экен. Анан Алла Тааланын жаратуучулук сыпаты чексиз экендигин ошондо көзүң жетип, анан акылың айран болуп, түсүнө болуп отуруп калат экенсиң. Эми азыр сиз айткан ушул ачылыштарга бүгүнкү күндөгү илим ачылыш, бүгүн мына ушул жакынкы жылдагы ачылыштардан мурун Кур'ан-ы Керим ушул жөнүндө айтканбы? Эмне деген? Кабарыңыз барбы? Кур'ан-ы Керимдин түшкөнүнө быйыл 1452 жыл болот. 52 жыл, 1452 жыл болот. Кур'ан-ы Керимдин аяттары ошондо эле айтылган. Азыр ошол ачылыштардын баардыгы Кур'ан-ы Керимдин аяттары менен далилденип атат.
Ең рахат ушул жерде туруп атат. Пайгамбарыбыздын сүннөттөрүндө айтылган, Кур'аны Каримде айтылган. Мисал үчүн бир эле мен айтып коеюн. Заря сүрөсүндө ушундай аят бар. Биз ааламды кеңейтип атабыз дейт. Бир эле сүрөнү айтайын да, бир эле аятты айтайын. Бир эле аят. Бир эле аятты. Ушул аятты чечмелеш үчүн дүйнөдөгү баардык дарактар калам болсо, ал эми океандар сыя болсо, сыя да каламда түгөнөт, бирок Аллахтын ушул аятында айтылган сөздөр эч качан түгөнбөйт. Аны азыр окумуштуулар мынтип далилдеп атат. 1924-жылы Фридман деген окумушту ушинтип айтат да, аалам кеңейип атат дейт. Анда эч ким көңүл бурган эмес. Алар үчүн мындай жаңылык болгон. Алар үчүн жаңылык болгон, анда түшүнүш алган эмес. 1929-жылы Хаббл деген америкалык окумушту жылдыздарды карап отуруп, кызыл жылыш эффектисин ачкан. Кызыл жылыш эффектисин кыскача жалпак тил менен түшүндүргөндө мындай болот да. Ал жылдыздарды карап отурса, жылдыздар ушунчалык чоң ылдамдык менен кеңейип кетип баратат. Себеби алардан келе аткан толкундар ар түрдүү жыштыкта, ар түрдүү амплитуда, ар түрдүү фазада термелеп атат. Ошондуктан ал айткан, мен переводордун жардамы аркасында ааламдын кеңейип баратканын түшүндүрдүм дейт да. Аны дагы түшүнүктүү болуш үчүн мындай кылалык да, мындай да бир мисал айтайын. Баарыбыз темир жол вокзалында туралык. Биз поездду көрбөйбүз, бирок поезддун үнү чыгат. Ооба. Үйүнү чыкса, баарыбыз бир добуштан айтабыз, бизге жакындап келатат дейт. А көрбөй туруп, укпай туруп, эми угуп туруп гана кантип далилдеп атасың? Ал эми бир поезд бизден алыстап баратат болсо, алыстап баратат деп айтабыз да. Ошол сыңарындай көрдүңүзбү? Үн аркылуу биз алардын алыстап баратканда, анан жакындап баратканда көрсө. Демек, жылдыздардан келе аткан толкундардын алыстап бараткандагы жыштыгы, термелүү амплитудасы, фазасы бир бөлөк болот да, келе аткандагы бир бөлөк болот. Ушул жерден билсек болот да. Ушул жерден билсек болот да. Ушул жерден билсек болот. Андан кийин Хабблдын эффектиси анан Ааламдын кеңейип аткан Кур'аны Каримдин аяттарына дал келип атат. Мындай сүрөлөр, мындай аяттар Кур'аны Каримде өтө көп экен, өтө көп таң каларлык. Эми агай бул жерде эми сиз айткан сөздөн бүгүнкү күндөгү ушундай өнүгүүнүн, илимдин негизги мындай чыккан жери Кур'аны Каримден чыкты деп айткан болсок адашпайт экенбиз да. Эч адашпайбыз. Кур'аны Карим бул Аллахтан келген ыйык куттуу китеп. Ким окумуштуу болом десе, ошол окумуштуу Кур'аны Каримди окуш керек. Анан ошондон анан кийин алат. Мына Эйнштейн мынтип айткан. Эйнштейн айтканда, эгерде жарык ылдамдык менен телолор жоозда нерсе уча турган болчусу, анда ада убакыт өтпөйт, мейкиндик токтойт деп айткан. Ошондо Эйнштейнди даже түрмөгө сала турган болуп калышкан. Бул кандай бир келжирек сөз айтып атат деп. Бирок Кур'аны Каримде Садака Сетен Мухаммед саллаллаху алейхи саламды миражга чыккандагы окуясын баарыңыздар билесиздер. Ал киши пайгамбарыбыз Садака Сетен Меккеден Аляскага алып кеткен кезде бүт ааламды кыдырып, бейишти, тозокту пайгамбарларыбыздын баардыгы менен учурашып келгенден кийин жаткан жери жылуусу кете эле. Анан кийин эшиктин шыпшыргазы кыймылдаган боюнча турат эле. Ошончо убакыт өтпөй кеткен. Көрдүңүзбү? Алла Тааланын жаратуучулук сыпатынын чексиз экендигин ушинтип пайгамбарыбыз айтканда, пайгамбарыбыздын айткан, ой, бул калпычы деп айтат, мындай нерсени айтпаңыз дегенден жок. Пайгамбарыбыз ошону айткан. Ошону Эйнштейн эми 1905-жылы өзүнүн теориялары менен далилдеп атат. Бул жерде эми Алла Тааланын чексиз кудуреттүүлүгүн байкадык десек адашпайбыз да. Ооба да. Ооба. Ошондой белгилүү эле эч кандай аз эле убакытта пайгамбарыбыз ошол жака барып келгендигин кийинки аалымдар изилдеп атат. Сиз устаз, сизге Алла ыраазы болсун. Эми мындан кийин Кур'аны Каримдеги бүгүнкү күндө ошо жакын убактагы ачылыштардан айтып берсеңиз.
Биз азыр айтып өттүк, бүгүнкү күндө илимдин өнүгүшүнүн, алдыга жылышынын илимге эң негизи бул Куран деп айттык да. Эми бүгүнкү күндөгү ачылыштардан айтып берсеңиз. Эми окумуштуулар Куранды Карим менен эч кандай бир байланышы жок окумуштуулар ачып атат. Ошол окумуштуулардын ачылыштары Кураны Каримдин аяты менен дал келип атат. Мисалы үчүн караңгылыктын пайда болушу деген бар. Жарыктын пайда болушу деген. Кураны Каримдин аяттарында айтат, деңиздин үстүндө деңиз толкундар болот. Толкундардын үстүндө толкундар болот. Андан кийин бир нече метрден кийин жарык нуру океанга түшкөн кездерде ар бирөө 7 нурдан турат да. 7 нурдан турат. 7 нур ар бир аралыкка барганда өздөрүнүн касиетин жоготот. Анан Караңгылык. чынкы караңгылык пайда болот. Ошол жерде окумуштуулар мурун айтып келген эч кандай жан жаныбары жашабайт. Ал жер өлүк дүйнө деп айткан. Бирок азыр окумуштуулар ал жерде узундугу 200 метрге болгон жыландар жашай турган, балыктар жашай тургандыгын, балыктар өздөрүнүн көрүш үчүн өздөрүнөн нур чыгара тургандыгын айтты. Демек Алла нур бербесе эч нерсени көрө албайсың деген аят мына азыр далилден аныкталып атат. Алла разы болсун устаз. Бүгүнкү маегибиз соңуна чыгып баратат. Себеби убактыбыз дагы кыска эле. Бирок кийинки берүүлөрдө Кудай кааласа бул Алла Тааланын кереметтүүлүгүн, Куран-ы Керимдеги кереметтерди дагы улантабыз деп Алла разы болсун сурап кетебиз. Жана сиз айткандай эле кимде ким эгерде бул илимдин рахатына жетемин, чыныгы илимге, чыныгы бактылуулукка аттанамын деген болсо, сиз айткандай бул жактын илимин дагы окуп, андан кийин Куран илимин дагы өздөштүрүп окуп, эгерде ошол экөөнү мындай мунаса келген жерине жеткен болсо, ошол адам сиз айткандай илимдин мындай рахатына жетет деп айттыңыз. Аллах субхана таала бардыгыбызды сиз айткандай ушундай рахатка жеткиргени болгон болсун. Жана баарыбызды Аллах Таала кыямат күнүндө дагы ушундай жакшы жерлерде жолуктурганга насип кылган болсун. Жана сиздин илимиңизге Алла Таалам береке пейиз берип, айткан сөздөрүңүздөн кыргыз элибизге, жерибизге пайдалуу кылсын. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн жолукканча саламаттуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.